Мақсат Давранов, сіздер үшін сонун жаңылығым бар. Алып баруучу Мақсат Давранов көрмандарына сіздер үшін сонун жаңылығым бар деп маалымдады. Сен эч кимде жоксуң, сен менде ганасың. Бүгүн кечинде сіздер үшін сонун жаңылығым бар. Бакыт тынчтыкты сүйөт дейт. Ушул сөзгө кошуласыздарбы деп пост бөлүштү алып баруучу. Эскерте кетсек, Мақсат Давранов 1980 жылы 12 февралда Жалал-Абад облусунун Жаңы Базар айылында туулган. Кесиби модельер, конструктор. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Анжелика Ырчи, өзүм ооруп жүргөн үчүн ооругандарды түшүнөм. Анжелика айым дайыма элдин талкуусунда. Бул жолу ажоого жолуккандагы сезимдери, талкуу болгон темалар тууралуу сүйлөштүк. Салам Анжелика, жакында пандемия маалында элге жардам берген ыктыярчыларды президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, алардын катарында барып келдиң. Жолугуш кандай болду? Саламатсыздарбы? Чакырылган ыктыярчылардын кимиси тизмеде бар экенин билген эмесмин. Биздин чөйрөдөн Эркин Рыскулбеков, Айзада Жамгырчиева анан мен бардым. Мен Абдрахман Муртазалиев деген жигиттин барышына кызыктар элем. Анткени өзү башка улуттан болсо да кыргыз деп күйгөн жигит экен. Өзү врачтарга беткап таратып, кайра барып тегиз таратылып жатабы деп текшерип жүргөн аябай таасирленткен эле. Тегерек столдо атын угуп, бирок өзүн биринчи жолу көргөн жаш ыктыярчылар отурду. Биринчи жолу ушундай жолугушууга бардым. 3 саат олтуруп, пандемияны күйүп турган учурундагы туш болгон маселелерди айттык. Укканыбызды эмес, өз көзүбүз менен көргөнүбүздөрдү айтып бердик. Кайсы маселелерди айтып бердиң? Кээ бир докторлордун туура эмес иш алып барганы, респираторлорду таратып берсе аны иштеп жаткандарга таратпай, кампага катып койгону боюнча маселе көтөрүлдү. Мен мамлекеттик дарыканаларды ачуу керек экенин айттым. Дарыларды бизнесмендердин дарыканаларынан эмес, эл үчүн арзан баада алып келип, ошол дарыканаларга коелу дедим. Ал үчүн имарат керек. Ыктыярчылар элге аны бекер эле таратып бермекпиз. Бишкектин дарыканалардын 800 сомдун дарын менен 300 сомдон Москвадан заводдон алдырып тараттым. Дары менен 15 күндө иштеп эле кайсынысы кайсы жерден арзан баада алса болорун билдим. Жеке баракчаңда бийликке сын айтып жаттың эле. Аны президенттин өзүнө айта алдыңбы? Өзүм дагы күткөн эмесмин. Ыктыярчылар тараптан сын аябай каттуу айтылды. Эл арасында жүрүп айтайын деген сөздөрдү топтолуп калган экен. Сиз эч нерсе кылбай жатасыз. Эл сизди жек көрүп жатат деп эле бетке айткан учурлар болду. Сооронбай Шарипович баарын сабырдуулук менен угуп олтурду. Ал дагы Кудай деген адам. Мындан аркы шарттарда чогуу иштешет деп көп сунуштарын айтты. Эми күнөөлүү издей бербей, абалдан чыгып кетүү жолун издесек демекчимин. Ыктыярчы катары иштөө учурунда кандай мүмкүнчүлүктөргө күбө болдуң? Азыр жардам бергенде көп болуп, дары-дармектер, аппараттар бир аймакка көбүрөөк кетип, экинчи аймакка аз болуп калган учурлар болду. Ушунун баарын жөнгө салуу үчүн биз штаб менен чогуу иш алып баруубуз керек. Көзөмөлдөй турган координаторлор керек. Штаб менен чогуу WhatsApp группа ачылды. Биз ошол жерге болгон маселелерди жазып, элдин үнүн жеткирип турмай болдук. Анан эл катуу дүрбөлөңгө түшүп иштөөгө жолтоо болду. Кээ бирөө оорубай туруп деле бекер дары экен деп алып алган учурлар бар. Медалдын эки жагы болот экен. Албетте дарыгерлер, азаматтар жанын тобокелге салып иштеп жатышат. Бирок арасында дары-дармекти катып коюп, башка жолдор менен чыгарып сатып жаткандар да жок эмес. Ооруп жаткандарга кереги жок эле дарыны сатып ал деп зордогондор да бар. Палатанын баары бош экенин көрдүк да, бирок орун жок деп жазып алган учурларды кезиктирдик. Көмөк көрсөтүү жеке сен үчүн эмнеден улам башталды? Мен 5 жылдан бери кайрымдуулук иштерин жасап келем. Карантин учурунда азык-түлүк ташып, 2 ай бою дем алышсыз иштедим. Карантин бүтүп, өз иштерибиз менен алек бололу деп жатканда кайра абал оорулошуп кетти. Мен деле аялмын, энемин корку сезимдерим бар. Кыздарымды кучактап үйдөн чыкпай эле олтурам. Анан Мирбек Атабековдун баракчасынан жардам берип жатканын көрүп калдым. Дем ала турган 2 аппаратты сатып бергенин көрдүм. Мирбек 2 аппарат алып берсе, мен 5 аппарат алып беришим керек. Эл оор абалда калганда жардам беришибиз зарыл дегенде милгили улантып кеттим. Эл ишеним көрсөтүп каражат чогулта баштады. Болгону сатып алган нерселерге чек көрсөтүп койсоңуз болду деп ишенип, чоң суммадагы акча которгондор болду. $500 берип туруп жүзүн көрсөтпөй качып кеткен балдар болду. Жаш балдар акчасын көтөрүп келип жатышты. Ушул арада 5 миллион сомго дары-дармек алып элге тараттым. Саясатка аралашуу оюңда барбы?
Саясатка да барыш керек окшойт деп калдым. Кайсы бир партиянын идеясы, программасы, лидери жагып калса эмнеге барбаш керек? Эл үчүн кызмат кыла бериш керек. Бирок кыялымда элчи болгум келчү. Кыргызымдын маданиятын көрсөткөн элчи болмокмун. Мунун баары алдыда. Азыр тажрыйба топтоп эл үчүн иштей берем. Калганын убакыт көрсөтөт. Азамат кызсыз. Бу арада ырчы Асем экөөңөр урушуп кайра табышканга үлгүрдүңөр. Ортобузда түшүнбөстүк болгон, бирок сүйлөшүп чечкендей болгонбуз. Карасам өзүн алып жүрүүсү дагы деле баягы. Бул жолгусуна чын эле жиндедим. Таш менен эле чарабыма түшкөн жок. Жалпы жалгыз бой энелердин атына түштү. Эри жоктор эмнеге унчукпай калышыбыз керек? Биз аялдын да эркектин да жумушун аткарып, балдарыбызды багып жатабыз. Сага эмес деди, бирок ал менин атым турган комментарийге жооп берип жатат. Ортого курбу курдаш, чыгармачыл инсандар түшүп сүйлөштүк. Бири-бирибизден кечирим сураштык. Анын да дарегине жаман сөздөр жазылды. Жүрөгү ооруп калды. Менин да маанайым түштү. Анын кимге кереги бар? Асема да акылдуу кыз. Бизге кошулуп жардам бере баштады. Ошентип элдешип алдык. Айтмакчы, үйүң кут болсун. Эл арасында баасы каттуу талкуу болду. Жаңы кийим алсам деле талкуу боло берет, күлүп. Жер үйдө жашай албайм го деп ойлочумун. Бирок тегерегинин баары көзөмөлдө коркпой калдым. Бул үй менин кыялым болчу. Кокустан келип калды десем да болот. Ооба, башында бир аз жашап туруп сатып жиберсемби деп ойлогом. Бирок көнүп калдым. Ошол жакта эле жашай турган болуп калдык. Талкуу болгондой бир канча миллионду чапчыган үй эмес. Өзүңдүн ден соолугуң боюнча да сурай кетсем болобу? Коргонуу чараларын көрүп жатасыңарбы? Эл катары эле аралыкты сактоо, бет кат тагынуу, сарымсак жеп, витаминдерди үчүм менен коргонуп жатам. Кудай сактасын, ооруган жокмун. Менин ыктыярчы катары чыкканымдын себеби да өзүмдүн ден соолугум. 2 жылдан бери ден соолугум үчүн күрөшүп келе жатам. Бардыгы стресстен келип чыгат экен. Ырдап жатканда тамагым кысылып, кыйналып кетем. Өзүм ооруп жүргөн үчүн ооругандарды жакшы түшүнөм. 1 секунд дагы маанилүү экенин билем. Ошондуктан мойнума ушул милдетти жүктөп, ыктыярчы катары жардам берип жүрөм. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы Анжелика, Ак үйдөгүлөргө кийинки жолугушууга Алтынай Нарбаеваны чакырыңыздар деп айттым. Президент Сооронбай Жээнбековдун кайрымдуулук менен алектенип жүргөн ыктыярчылар менен жолугушуу эл арасында кызуу талкуу жаратты. Анда бир топ убакыттан бери күн-түн дебей эл кызматында жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева, Тамада Эрнис Бөрүбаев жана башка чакырылгандардын тизмесине кирбегендиги талкууга жем таштаган. Иш-чарага чакырылбай калган Алтынай Нарбаева буга таарынбай турганын айтып маек берген. Анын маегинен кийин ырчы Анжелика социалдык тармактагы баракчасына: "Мен Ак үйдөгүлөргө айттым, кийинки жолугушуубузга Алтынай эжени чакырыңыздар. Балким ал улуулата Гүлшайыр Садыбакасова эжебизди сунуштап, ал барат чыгар" деген билдирүү калтырды. Ырчы айым президент менен ыктыярчылардын жолугушууна кимдер катыша турганы тууралуу кабар жоктугун айтат. Алтынай апама президент менен жолугушууңуздардын тизмесине киргенимди, тизмеде кимдер бар экенин билбей турганымды айтканым бар. Ал макул, жакшы барып келгиле деди. Бир мактоо кагазын алган жокпуз. Эгерде берсем мен фонддун атына, апам жана мен фондду атамакмын. 5 жылдан бери Бактылуу айым долбоорун алып барып, 8 жылдан бери Элим Барсынбу фонду менен кайрымдуулук иштерин жасап, 22 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келем. Апам жана мен фондуна азык-түлүккө акча берем деп келип кошулуп калгам. Алтынай эжемди жакшы көрүп, апа деп урматтап келгем. Жакында эле карантинде элге көрсөткөн жардамы үчүн Алтынай эже менен Эрнис Бөрүбаев министрликтен грамота алганда кубанганбыз. Грамотаны Дордой соода түйүнүндө иштеген эжелер дагы алган. Биз четте калганбыз. Мен ажобузга элдин кайрымдууларын айтканым үчүн жаман көрүнүп жатамбы? Деги бут тосуулар токтойбу, же эмне кылсам деле жемелей бересиздерби? 5 миллион сом чогултуп, Жет облуска керектүү медициналык каражаттарды тараттым. Гүлжигит Калыков алып келген акчаларды Алтынай эжемдин жеке өзүнө берип, дайыма жан дүйнөм менен иш жасап келгем. Мындан ары жасаган жакшылыктарымды эч кимге көрсөтпөй тынч жасайын. Бардык фонддон кеттим деп жазылат анда. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ажо менен жолугушуу Куран окутуу менен башталды. Жолугушуунун башында чубак ажы атабыз баш болгон көзү өтүп кеткен инсандарга Бабур мырза Куран окуду. Жолугушуу Ак үйдүн 7-кабатындагы конференц залында ачык өттү. Волонтерлор болгон бүгүн чыгара ар бириңиздердин атыңыздардан жазган кайрылуулуңуздарды жеткирип, ызаланып, ачуу чындыкты бетке айтып дароо жооп алдык.
Бүгүн улуттук кыймыл деген ыктыярчылардан түзүлүп, биз түзмө-түз Ажонун аппараты менен иш алып барууга WhatsApp группасы дагы ачылды деп билдирди Анжелика. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.